HSK2 грамматика. Сяң жана яо эконун айырмачылыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Эко тең сүйлөмдүн ичинде бир нерсени ишке ашырууга каалоо, план бар экенин билдирет. Мисалы, 我想要买手机. Мен телефон алууну каалайм, телефон алгым келет. Эконун айырмачылыгы болсо, үчи башкача, адамдын ошол иш-аракетке мамилеси башкача. Мисалы, 我想学中文. Сяң дегенде жөн эле каалоо эле бар. Мен кытайча үйрөнгүм келет. Ал эми 我要学中文 дегенде чечим дагы бар. Бул жерде жөн эле каалап койду, кытайча үйрөнүшүм керек эле дегендей. А бул жерде 我要уже чечим бар. Мен эртеңден баштап отуруп иероглиф жаттайм деген сыяктуу. Демек, сяң болсо ал нерсе ишке ашышы ашпашы белгисиз. А бирок яо болсо 90% өйдө ишке ашат деген сөз. Бул сүйлөмдө 我想帮你，可是我没有办法. Мен сага жардам бергим келип атат. Жардам берүүнү каалайм, бирок менин мүмкүнчүлүгүм жок. Демек, бул жерде яо колдоно албайбыз. Эгер 我要帮你десек, анда билесиз, ал чындап жардам бере алат, жардам бергенге мүмкүнчүлүгү бар деген сөз. Эконун терс формасын карайбыз. Бул жерде 我不想看书, мен китеп окугум келбей эле турат. Каалоо жок. Жөн эле окугум келбей турат. Бул жерде 你不要看书, 不要нун функциясы ал нерсеге тыюу салып атат. Сен китеп окуба. 我不要买苹果, мен алма сатып албайм. Ишенимдүүлүк бар бул жерде. Албайм деди, значит албайт деген. Өзеки тилде көпчүлүк учурда бирин-бири алмаштырып колдонгону менен ушундай бир аз кичинекей айырмачылыгы бар. Тиңли өз алдыңызча аткарып көрүңүз. 我买了一个新电视。我买了一个新电视。对不起，我错了。对不起，我错了。再见，欢迎您下次再来。再见，欢迎您下次再来。这是他给妻子买的。这是他给妻子买的。Азыр туура жоопторду көрөлү. 我买了一个新电视。 Сүйлөмдө айтып атат, мен бир жаңы телевизор сатып алдым. Денши, телевизор. Бул жерде ноутбук турат. Демек туура эмес. Бул деннао. 对不起，我错了。对不起，我错了。 Бул сүйлөм туура. Себеби жолдошу жубайынан кечирим сурап атат, гүл берип. Мен кечирип кой, мен ката кылдым. Суа, катачылык кылуу. 再见，欢迎您下次再来。 Бул сүйлөм дагы туура эмес, себеби бул диалог көбүнчө магазиндерде болот. Зайжен, жакшы барыңыз, дагы келип туруңуз деген. А бул жерде алар тамак ичип атышат. Ганбей деп айтып аткан болушу мүмкүн. 这是他给妻子买的。 Бул дагы сүйлөм туура эмес, себеби ал бул эркектерге тиешелүү иероглиф та ал. Гейчиза жубайына, аялына галстук сатып алды дейт. Галстук көп учурда эркектерге тиешелүү буюм болгон үчүн бул туура эмес. Жана юэду. Муну дагы видеону паузага коюп өз алдыңызча аткарып көрүңүз. Мисалы, бул биринчи сүйлөмдө ди. Калгандарын окшоштуруп жандарына варианттарды жазсаңыз болот. Жоон карайлы. 每个星期六我都去打篮球. ар бир суббота сайын мен ар дайым
баскетбол ойногонго барам. D. 给您介绍一下，这是我们公司的李先生。Сізге таныштырып коеюн. 给您 сизге. 介绍一下, таныштырып коеюн. Бұл биздин фирмадан Ли сеншаң, Ли мырза. 3 адам турат. Бұл бири-бири менен таанышып атышат. 看书时间长了，眼睛得休息休息. Китеп окуган убакыт узак болуп кеткенде, көздү эс алдырып туруш керек. Бұл кыз ушундай кыймыл менен көзүн чарчаганын билдирип атат. Ошол үчүн И. 那是我的孩子，他爱跳舞. Ал менин балам, менин кызым. Ал бийлегенди жакшы көрөт дейт. Хайзы деген кыргыз тилинде балам деген сөзгө окшош. Балам деген уул балдарга дагы, кыз балдарга дагы кошуп айтыла берет. 今天下雪了，天气很冷. Бүгүн кар жаады, 下雪. 天气аба ырайы, аябай суук. Калың кийим кийинип турат, ошондон аба ырайынын суук экенин билсек болот. 因为我不会游泳，所以小鱼你好. Акыркы вариантыбыз калды. Мышык менен балыктын диалогу десек болот. Себеби мен 不会游泳, суда сүзө албайм. 所以ошондуктан кичинекей балык, салам. Мышык балыкка ушинтип айтып атат. Көңүл бурганыңызга рахмат. Зайден. Суроолоруңуз болсо